Аида Касымалиева депутаттардын камалышын мыйзамсыз деп эсептеди. Сооронбай Жээнбековду жазалоону талап кылгандар митингге чыгышты. Садыр Жапаров Туркиядагы иш сапарында эки тараптуу документтерге кол койду. Бишкек мэриясы жаңы автобустарды алып келди. Арыбаңыздар, Автор ТВ каналынын командасы даярдаган кыскача посттор менен мен Нурай Медирисова тааныштырам. Вице-спикер Аида Касымалиева өткөн аптада депутаттардын кармалышы баш мыйзамга каршы келерин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 10-июнда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал депутаттарды СИЗОдо кармоо мыйзамсыз, алар үй камагында болушу керектигин айтып, буга Жогорку кеңеш тийиштүү комитет жооп берсе дейт. Андан сырткары жаңы конституция боюнча депутаттардын кол тийбестиги күчөтүлгөнүн жана кол тийбестиги боюнча мыйзам сакталышы керек деп кошумчалады. Бүгүн Борбордук алатуу аянтында Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесинин мүчөлөрү экс-президент Сооронбай Жээнбековду жазалоону талап кылып митингге чыгышты. Ошондой эле 5-6 октябрда баш калаада башаламандык уюштургандарды жоопко тартуу талабы менен чыгышкан. Алар 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмүнө ким жооп берет деген суроо коюшкан. Эске салсак, өткөн жылдын 5-6 октябрында парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын бурмалоого каршы митингдер болгон. Андан соң бир катар башаламандыктар жаралып, бийлик алмашкан. 6 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга аргасыз болду. Соттолгон бир нече саясатчылар колониялардан бошотулган. Бишкектеги окуя учурунда 1221 адам жаракат алып, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу каза болгон. Президент Садыр Жапаровдун Туркияга болгон расмий иш сапарынын алкагында ар кайсы тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Президент Садыр Жапаров менен Туркия президенти Режеп Тайып Эрдоган биргелешкен билдирүү кабыл алышты. 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндө болгон каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге жакын жаран ар кандай жарат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у бүгүнкү күнгө чейин табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Коога учурунда укук коргоо органдарына жана аскер бөлүктөрүнө тиешелүү 1058 ок атуучу курал, 100 миңден ашуун ок дары жоголгон. Көрүлгөн чаралардын негизинде 632 курал-жарак жана ар түрдүү калибрге түшчү 90 миңге чукул ок дары күч органдарына өткөрүлгөн. Курал-жарактарды тартып алуу жана шалакылык боюнча 66 кылмыш иши козголуп, анын 52синин бети ачылган. Сотко мына ушундай мүнөздөгү 38 кылмыш иши өткөрүлүп берилип, 55 аскер адамына айып коюлган. Быйыл президент Садыр Жапаров июнь окуясын кайра иликтөө боюнча атайын кызматка тапшырма берген. Бишкек шаарына кала тургундарын тейлөөгө Өзбек автобустарынын биринчи партиясы келди. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Жалпы 50 автобус келери күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 21 автобус Бишкекке келди. Калган 29-у бир жуманын ичинде келет. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Автор ТВ сайтыбыздан жана ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан тааныша аласыз. Аман туруңуз.